черный бриллиант. Буга чейин мен да бир черный бриллиантты жакшы аттырып жүргөнүм сатылып кетти, алчы. Кандай ийгиликтерге жеттиң эми бул? Бул жанагы хадиске дагы дал келет окшойт го да, пешенесинде анан 3 бүтүн да бар экен, ушундай атты кармасам деген негизи инсандар ham көп окшойт го дейм да, жөн эле дүниет караганда. Zahir balonuna gelen atma katarmadan Dayko balon tokunu atkacak girdi. Başına verdim. Dayko başına verdim. Harekette, Dayı balonu yapalım. Dayko. Dayko'dan. Oo, Dayko. Так, ассаламу алейкум. Биздин YouTube көрүүчүлөр жана көкбөрү сүйүүчүлөр, бүгүн биз Ноокат Кыргыз Атага келдик. Ошо Кыргыз Атага мен маңга келип бир жакшы саяпкерлер жана мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Дайыр палван эткен, Дайко деп коет экен, Дайко деген палвандын үйүнө келип, ошол жакшы аттары бар экен. Ошол аттарды тарбиялап азыр өстүрүп жаткан бияк саяпкер Эркин ака, Эркин ака. Бул жакшы аттарды тарбиялап ушу Дайкого чаптырган Даныш ака экен, Даныш ака, ассаламу алейкум. Насыздар, жаштары. Аттарды таптап өстүрүп атасыздар. Колдон келишинче. Колдон келишинче. Азыр бул айтып калды, бул Дайко палван жөнүндө жана баягы аттарыңыз жөнүндө бир жакшы маалымат берсеңиз, бүгүн ушул палванды, Дайко палванды бир жакшы интервью кылайын деп өзү бул жерге келгенбиз. Дайко палвандын бир маалымат алып, аттары жөнүндө. Не деп айтайын сага, мен Дайкону şu balaga işenip biz atlar негизи өз кичине колдон келиши тарбиялап калган, бул жак тарбиялайт бизге. Жакшы аттар жаман чыгып кайтат, жакшы Аллага шүгүр. Менин аттар жакшы аттар. Жакшы аттар. Жакшы өтө. Жакшы аттарды тарбиялап чыгат өзү да. Менин иши жакшы да, мунун алып барышы да. Ошо эми бизге Алла насип кылган экен, ушул аттарды багып отурабыз. Жана сиздин аттарыңыз чабам деп калды. Ошол кандай аттар чыгардыңыз буга чейин эми? Мен бир ат чыгып калды, Алла насип кылып жумагачы. Мен келип калды жакшы, бул жак көз Bunu akası menен дос элем. Мисалчы дос булар бул атты көрүп калды, бир чабал деген болуп чаптып чап, буга жаап калды. Мага да муну минген жаап калды. Ат башкарган. Мен бери көзүн жакын болуп калдык. Жакын болуп жакшы ат, жакшы чыгып берди булар. Кайра өзүнө бердим да атты. Өзүнө бердиңиз. Өзүнө бердим жакын. Камерага бердим. Ошо ишени ушуга чаптырганбыз. Ошол жана сен айткан Дайко чапкан атың ушул экен да, Дайко, азыркы миллион деген атың, Миллион деген аты шахтын аты болгон, өзү тай кезинен алып, таптап, анан өзү чаптырып, жакшы результаттарды койду. Анан ака өзүм эле бериң десе менен кайра берди. Чоң пулдарга бербей койду эле мынча. Бишкектеги чоң улактарга бардык. Жакшы результаттарды койду аты. Мыкты аттардын бири анан. Өзüm tarbiyaладым, эми кичине жөндөрөөк кылып бересиз деп аны өзүм алганмын. Ошондой болду. Анан ушул жерден эле бир баштан улантып кетели, анан сырттан дагы жакшы кылып. Дайко, сен өзүңдү бир жакшы тааныштырчы. Себеби биздин YouTube каналды мына Кызылкиядан Лейлекече көрөт да, сен жана палвандарды каналыма киргизип жүрүп билем да. Бул жактан сени бир мына Жидеде улакта көрдүм, жана Ачы деген атты чапканыңда, ошондо Дайко деп жана Кылчака жаман бакырганда, ошондо биринчи жолу сени көргөн экен. Ошондо көрдүм да. Өзүңдү бир тааныштырып, ушул биздин YouTube көрүүчүлөргө Instagramга чыгарабыз. Өзүм ошол Жумабай уулу Дайыр атым. Мен бул жерде эле ушул Дайко деп таанышып, ошо Дайко болуп тоноп кетти. Сынык атым Дайыр өзү. Ушу ат минип, кичине болгон өнөр тартуулап, ушинтип эл аралап жүрөбүз. Баткен, ушул Лейлек тараптарда дагы ошо аттын аркасынан көптөгөн жакшы кишилер менен ака-ука болуп достоштук. Барып азыр
барыш келиш катнаштыгыбыз бар. Той аштарына, жамандык жакшылыктарда катнашабыз. Кудай кааласа эми аттарыбыз эми агине жетилип, эми ушу кыдырып чыга турган болду иншалла. Элдан кийин эми көп барабыз. Баткен, Лейлек жактарга улакка бардың, барбадыңбы? Бардык. Бардың да? Барып, ал жакта да ошо. Ал жактын бир кызыктуу окуяларында бизде эле тай торпок коет го. Бир топтер көмүр деп кыйкыргандар бизге өтө мындай кызыктай түйүлдү да. Күрүш деп. Күрүш коюлат экен, көмүр, бирок улактын тазасы ошол жакта болот экен. Жип теги жок, чыныгы зор улактар ошол жакта болот. Анан бул жактан айырмасы ошо баккан адамды, саяпкерди дагы айтып, чапкан балонду дагы жакшы айтып, аттын өзүнүн кличкасын дагы айтып, бир сонун реклама кылат экен да, ошол жактары зор экен экен. Баткендин улактары өтө сонун. Мен былтыры ошол Баткенде бир чоң улакты тарттым да, мына Карабакта тарттым. Ошол улакта жанагы судьялары менен, ошол жерде чапкан палвандары менен сүйлөшүп, ал жерде жанагы 11 деп чийип коет экен, жалаң теке болот экен да, бир такым болот экен. Ошол чийинге түшсө гана эсеп экен да, бир такым эле. Бир такым силерде да болду же азбы мына Ноокат тарапта? Мына жакынкы 2 жылда ошол бизге дагы ошо бир такым келе баштады. Жылына бир 2-3 жолу чабылып атат чоңулуктар. Өзүбүзгө да теке улак чыгат мага мисалычы. Мындай бир такым басып, чыныгы бир полондун улагы деп эсептейм да. Ага өтө күч керек, такым керек экен. Ал эми торпокту көптөп жалаңа чыгарып алсаң, жаш бала деле алып кете берет да анчы. А текеде чыныгы полон сыналат. Теке улак чыгат. Ал жактагы Баткендеги баягы апы-булу медет деп ушул өлкөлөр болот. Акыл полвандар сыйларын көрүп, чайларын ичип жүрөбүз. Жакшы балдар. Жакшы балдар. Анан Байбото, Берке Элеман, Сыймык, ошол өлкөлөр болот. Тааныш, улакта бири-бирибизге жардамдашып, ошондой чабышып жүрөбүз. Жакшы балдар. Анан баягы улакчылар баягы эми чет жакка чыгат да, эми чөп күчтүү палвандар баягы өзүнү көрсөтүш үчүн. Бул жагы Баткен, бул жагы эми не деген палвандар келип атпайбы чоң улактарда. Сен кайсыл жерлерге барып чаптың? Эми мына биздин тарапта мен же байкабай калып атканмынбы? Анча деле сени көрбөдүм да, ошо жийде да бир жолу көргөн экенмин. Биз ошо Өзбекстанга, көбүнчө Бишкек тарап, Жалал-Абадка ошондой болуп кыдырып чыгаттык. Көбүнчө ушу Жалал-Абадка көбүрөөк каттадык. Жалал-Абадка. Өзүбүз карабай атка кызыкканыбыз үчүн ат издеп барып калабыз. Жакшы атка болельщикбиз экөөбүз дагы. Жакшы атка болельщик. Жакшы атка. Ошол тууралуу да сага суроо берем азыр. Мына аттарыңды тартканда ошолорду утуруу сага мен ошол аттарың тууралуу да берип кетейин деп атам. Бул жерде негизи бир эле мына ат чабыш эмес, жакшы аттарды да карайт экенсиң да сен азыр дайыр. Азыр 8-9 ат бар деп атасың. Баягы атты тарбиялап өстүргөн палван башка экен, атты даярат чапкан адам башка экен. Сен негизи ошол өзүңдөн чыккан аттарды көбүрөөк чабат окшойсуң азыр бул жерде аттарга караганда. Биз эми башында нөлдөн чыктык десек да болот да. Себеби өзүбүз ат алып, ошону өзүбүз тарбиялап, бүтүн ал жерде саяпкер, сынчы акелерибиз бар эле. Азыр кээ бирлери өтүп кетти. Ошолордун акыл насаатын угуп, кызматын кылып, атты кантип багыш керек, жакшы аттардын кайсыл жеринде белгилер болот. Жакшы ат мисалы Ноокенин бир төрүндө бар экен десе, ошол жерге да барат элем да, ушундай кызыгыпчы. Аны бир көрүп, бир мындай көзгө жанагы түшүргөнгөчү. Айырмасы жок эле, аттын ал жакта папаны кара сөгөтүндө болобу, айырмасы жок. Жердин алыстыгычы. Жакшы ат бар экен десе, кызыгып барып жүрүп, жакшы аттарды сылап, кашып, ушундай аттар биздин үйгө дагы келсе экен деп дуа кылып, ошондой көп аракет кылдык да. Анан бул жакшы аттын дагы келип калышы жөн эле келип калбайт экен да. Ихсандарды берип, жакшы жүрүп, өзүң дагы таза болуп жүрүп, көп аркасында көп сөздөр бар экенчи. Бир үйгө бир жакшы аттын келиши бул да өзүнчө бир чоң оомат экен да. Ошентип аракет кылып, өзүбүз тарбиялап, өзүбүз чабабыз. Анан эми өзүң багып, өзүң тарбиялап, анын жанагысын билбесең, бир ошол байдын атын минсең мисалы,
улактааны билбейсиң да сен. Кайсыл жерде чарчады, кайсыл жерде суусу кызыды, мотор кызыды. Газды берип таштайсың, суусун көтөрүп мисалы. Ошону мингизгем да буга мен жатчы. Тагын карап мингенден мингизгем буга мен башындачы. Минбеген. Анан баягы нөлдөн тарбиялаганда, дайыр. Атты нөлдөн тарбиялаганда аттын сен характерин бардыгын билесиң да, кайсыл жерде кантип салыш керек. Мисалы жакшы атты бир палванга алып барып берсең деле кээде эптей албай калат экен да. Себеби баягы ыгыны билген палван уже башка экен. Анан атты жакшы атты бузуп койгон палвандар ham көп экен да. Себеби баягы аттын үстүндө жүрүп, аттын кайсыл жерде эмне кылыш керек, ортодо чыгарып аркага кетиш керек, ошол жактарга да көп маани берип чапкан палвандар аз эле экен да мына биздин тереде. Себеби мына Жалал Абад жактан эмне деген аттарды сатып албайт да бизде Баткен региону. Жана урук кубат экен ал жакта. Эмне деген жакшы аттар азыргача ошол аттардын уругу жүгүрөт экен. Ошондой өзүң тарбиялап өстүргөн аттардан азыр ушул жерде бар мына Короодо. Почти ошо бардыгы эле ошондой. Бардыгы эле ошондой. Мындай готовый ат, кымбат ат мындай почти албадык элечи. Бул жерден бир ат алдык өзүбүздүн акабыздан. Ошол кымбатыраак ошол болду. Анан биз ойлойбуз ошол аттын элге таанылышы, жакшы чуркашы үстүндөгү ошо шофёрдөн, башкаруучудан зависит этет. Үстүндөгү адам карап, табын алып чапса, ат жылдан жылга курчуп, өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Анан жакшы атты деле ошо карабай чаап салсаң, ол деле тирүү жан чарчагандан күч кетет, көөнүнө тиет, анан кийинки убактарда кирбей коюшу мүмкүн. Аны айткам ошол эмне деген жакшы аттар элде бар да. Эми бул бир сабырдуулукту, ушул саяпкердин мээнети го деп ойлойм да. Азыркы ушул дайыр палвандын саяпкери бул жак Эркин ака экен, Эркин ака. Ушул ат багып, саяпкерликти канча жылдан бери кылтасыз, Эркин ака? Мен өзү кичинемден эле атам өзү ат багып, ат демек жүргөн. Кичинекей менен эле минип жүргөн, өзүм көп талаада жүрүп калдым, башка кылдым. Дайыр укам болот. Бул мен таладан келип, мен алсам бул дайыр бу жерде короо салып, мынтип ат демек койгон экен. Анан өзү сунуштап калды ака. Ошо аттарды эметип берейин. Анан ошо менен эле келип бул дайырдын ийгиликтерин интернеттен көрүп жүрдүм мен. Немедечи, Россияда жүрүп, ийгиликтерин көрүп. Анан ошодон мен да өзүм кызыкчылыгым болуп калды. Кийин ошодон бери ошо дайырдын аттарын карап атам. Азыркы учурда, Азыркы учурда бунун бир немеси ушу мисалы жакшы ат дегем эле эң күчтүү палванга берсең ал бир улакта эле немеден чыгарат. Бул аттын табын өзү билип, өзү нөлдөн тарбиялагандан аттын кадырын дагы билип, баягындай кылат. Ушинтип экөөбүз неметип атабыз жерде. аттарды карап атасыздар, а? Анан мына аттарды кароо тартибиде, Эркин ака. Эми ар жерде атты караган ар түрлүү карайт экен. Кем көпчүлүк эми аттын баягы саяпкер уже түшүнөт экен, табыга карап багат дейт го. Мына көпчүлүк саяпкерлерди көрдүм мен, целый год каңтарат экен да атты мындай баккандачы. Эртең менен 11-ден 5-кече. Сизде кароо тартиби кандай сизде? Же сизде басылгандай эле каңтарылабы? Бизде главный бар жак нерсе Алладанга. Бизде режим, көбүнчө режим. Аттарды режим. Убагында чөп салмай. Азыр деле бастырабыз аттарды. Азыр деле. Азыр деле түнү өзүбүздүн күндүз бастыра албайбыз, себеби погода көп эле ысык болуп атат. Түнкүсүн сөзсүз 1 саат ашыгыраак 2 саат бастырабыз жем жегенден кийин. Анан түнкүсүн каңтарып атабыз. Түнкүсүн себеби салкын, чымындабайт. Күндүзү чымында баягындай болот. Ошодон түнкү режимде азыр көбүнчө. Ушул каңтарыш боюнча Эркин ака, ушул атты эмне себептен каңтарат негизи? Ушул каңтарганда иш чоң окшойт деп калдым мен көпчүлүк. Аттын каңтарганда атта каңтарылганда көп эле немелер ошо каңтарылгандан зависит этет да. Немесе ат басылып келгенде ал каңтарылып моюн жогору көтөрүп мына жем сиңүүсү биз бастырып келгенден жем бир шыра мына организмге таркап баягындай болот. Анан көбүрөөк каңтарылганда дагы аттар өзүн ырастап алганында керек бар. Ошон үчүн режим менен каңтарылат. Уже бул мингиче да каңтаргандар бар экен да, ушул атты каңтарганда ат көп такшалабы деп дагы ойлоп калдым да. Такшалгандачы ошо такшалганга гана Ичиндеги майларын жакшы сиңирет. Жакшы сиңирет. Ичиндеги жем азыр багуудагы немелер
ичине май алат да. Ооба. Ошол майды сиңиргенге Эми азыр сиздин сарайыңыздан эмне деген азыр жакшы жүгүрүп аткан аттар чыгып атат да. Мен мына улактан Дайконун чапкан аттарын көрүп калдым. Эми бир күндүк мындай режимиңизди мындай эле айтып бере аласызбы? Эртең менен ушунчада азыр мен бир күндүк режимди айтсам, эртең менен 6-дан 6:30-7-ге чейин эртең менен чөптөр салынат. Эртең менен чөптөр стабильно ол. Эми бир немелер бужа 1 саат аяк кетпейт. Ошол режимде салынат. Анан 8-де строго сууга коюлат. 8-де сууга коюлат. Сууну өтө тойгозуп ичирип алып туруп, анан 9-да уже жемге беребиз. жемге. Күндүзгү жем. Бир маал эле жейт. Жок, азыр 2 маал. 2 маал. Азыр 2 маалда. Кечкисин ошол бойдон саат 6-да кайрадан чөп салам. Чөп салып, саат 7:30-да 1,5 сааттан сууга коем. Сууга коем, анан кечки жемин саат 8-де. Строго. 8-де коюлуп алып, алар 2 сааттын ичинде спокойно жеп, өздөрүнүн байкына кылат. Анан жана саяпкерлерден көп угуп калам, жанагы кээ бир аттарды башкачараак карагандар бар экен да. Себеби баягы жүгүргөнү болбой калса эле режимдерин өзгөртүп көргөндөр бар экен. Сизде ошондойлор болду же бардыгы бирдей эле? Жок, азыр мына Ородогу аттар бардыгы бирдей ушул режимге көндүрүп койгонбуз. Көнгөн, Ушул режимде. Себеби бир режимде карап, бир убагында чөптү салып, убагында каңтарылып, убагында сууга тойгоздун алсам, аттардын аппетити дагы. Жана российский мындай чоң аттарды, көлөмү чоң аттарды кээ биркилер көбүрөөк каңтарат экен. Себеби суу өтө кыйын болот экен аттардын жанагы тело чоң болгондугу үчүн. Суу утканда көбүрөөк бастырганга зарт этет. Алар бастырганга. Ошо биздики бастырып келгенден кийин 12-лерде таң ашырып каңтарып коебуз. Эртең менен 6-га чейин. Эртең менен 6-га чейин. Саат 10-дорда жемдерин жеп бүтсө минип чыгып кетебиз. Айлантып келип таң ашырып каңтарып коебуз. Минип келгенден кийин. Анан кийин бул азыр мына талаа немелер ачылып баягы болуп кала турган болсо, чоң аттарды көбүрөөк бастырабыз. Режимди дистанцияны көбүрөөк кылып. Баягы неме аралыктачы. Анан өзүнчө индивидуальный подход деп коет. Ар бир аттын өзүнчө характери болот. Ар бир аттын организми ар кандай болот. Ошого жараша мамиле кылабыз да. тара. Ошого жараша мамиле болот. Бир эле режим бардык атка бирдей отурбайт. Кээ бирине жагат, кээ бири аркага кетет. Ошого карап нормалдаштырып акам өзү келтирет. Бул кишинин ошо режими кармаган өтө мыкты да. Той болуп калабы, башка нерсе болобу, айырмасы жок. Ошо эртең менен саат 6-да келип туруп чөпкө коет. Бастырганда дагы бүгүн чачап калдым, бүгүн бир аз 500 метр азыраак бастырайын дебейт. Ошо айтылган дистанцияны кармап бастырып мээнет кылат. Айтылган нерсе. Нече айда сууйт негизи ат? Мындай жакшы режим менен караганда. Бир ай жетеби же бир ай аздык кылабы бир атка? Минимальный бир 3 айга барат. 3 айда, 1 айда жетет. Минимальный 3 айда бир ат сууйт, Бир айда неме болду экен. Азыр биз бастырып атканыбыз түнкү режимде бастырып аткан. Просто жемдерди сиңирип ошол максатта бастырылып атат да. Дистанция аз эле. Анан кийин мына күздөгүн ичине бир аз салкындап, күндүзгү режимге өткөрүп, каңтарганда неме болгондо онда дистанция бир аз алысыраак болот. Аралыкча. Азыр ушул эркин саяпкердин азыр караган аттарыны, ушул дайыр чапкан аттарды азыр да ылдыйга түшүп сиздер менен бир жакшы интервью кылабыз, аттарды алып чыгып туруп. Бүгүн дайыр палуандын атайын бүгүн конокко келдик. Сарайына келдик. Дайыр бул жерде ушул 7-8 атты таптап өстүрөт окшойсуң. Ушул жерде таптап үйрөтүп Таптап өстүрүп ушул дайыр палуандын ушул жакшы буга чейин улактарда да көрүп жүргөм. Ошол аттары жөнүндө кичине маалымат алып. Негизи кыргыздын жүрөгүгө баягы ат сиңип калган го. Ооба. Ат баягы бирүүнүн немеси дейт го. Анан дайыр бул айрыкча аттарыңан сен жөнүндө да биз бүгүн көбүрөөк маалымат алайлы деп келдик. Ушул дайыр палуан, дайко палуан деп ноокаттан угуп калабыз. Анан жана интернет тармактардан көрүп калыптырбыз, ноокатта бардыгыңар эле залды берип атат окшойсуңар. Азыр эми жайындасы аттарды бауга киргизип, палуандар өзү да бир аз темин кылып Залды берип атасың. залды кылып атабыз. Мына кулактарым сыныптыр. Негизи бул спорттун башка түрү менен да машыгат окшойсуңуз. Эркин күрөш боюнча темка болот. Мастер спорт болсун.
Анан ушул залдын канчалык пайдасы бар? Дайыр ушул залдын жаштарга азыр эми бизди көпчүлүк көрөт. Залдын тегеле улак эмес, денсаулыкка дагы пайдасы зор. Денсаулыкка пайдасы зор. Али намазга болгон сустуган жоголот, кыймыл аракетиң бир аз жакшы болот. Көп пайдалары өтө. Пайдалары көп. Өтө көп. Бизде палвандарды көпчүлүгүн көрүп жүрөм. Эми көпчүлүгү палвандарда тоодо өскөндүктөн аттын үстү деле өсүп, залга деле анча маани бербейт экен да. Ошо залсыз эле бергендер бар экен. Анын аттарың жөнүндө бир сыйра тааныштырып кетсек, азыр бирден ат чыгып дагы тааныштыра алсак да, бул кандай ат? Бул Янтар деген ат 3 жаш. 3 жаш. Бою 1.82. Азыр сыртка чыкканда көбүнө тем болду деп билбешим. Азыр Дайыр палвандын аттарына келдик. Бул алдың бул жерде башка аттар турган. Башка аттар турган. Аттарга караганда. Бул кайсыл ат? Бул ачы. Ачы. Жана мен тарткан ачы. Азыр сырткачы көрсөтөт. Капчы көрсөтөбүз ушул ат. Баягы жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы дейт го. Ушул жакшы аттардын катарындагы аттар экен. Себеби бул аттын баягы гелелерин ham кошуп киргизем. Өзүң чапкан ат экен, Азыр ар бирини бирден эшикке алып чыгып, бирден жакшы маалымат алайлы. Булар жалаң жана өзүнүн жаштыгынан таптап өстүрүп чоңойткон аттар. Бул жана миллион деген жок ушул. Жок. Бул жаңы үйрөнчүк бул. Алмаз деген. Бою 1.75. 1.75. 4 жаш. Улактарга чапкан. Быйыл Кудай кааласа. Быйыл Быйыл сезонго 3-4 жаңы ат бар Кудай кааласа. жакшы аргымактар, Жерде бар дегендерди корсуп турат. Ал азыр үйүрдө. Үйүрдө. Местасына эч кимди киргизбейбиз, ол жок болсо дагы. Таза кармайт да бул местасын. Бул атча. Ол ошол Чёрный бриллиант деген ат ушол. Чёрный бриллиант. Өзүңдүн Instagram баракчаңа да чарып аласың. Бою 1.75. Жаш 8 жаш болду быйыл. Жана алдым деген ат ушул болуп калды. Чёрный бриллиант ушул. Жана өзүмдүн акамдан алып үйрөтүп жаштардан чаптым деген атын, Ошол. Негизи Дайыр сен мына улактарда сени көп көрүп калдыбыз эми. Чоң атка көп басым жасайсыңбы же кичине аттарга көп басым жасайсыңбы? Мына жакынкы 2 жылдан бери өзүм алдыга иштеп атам. Алдыга. Мурун аркада домкрат болуп иштечү элек. Алдыда адам жок болуп, өзүмдүн өлкөлөрүм чоңоюп азыр. Өзүм алдыга иштеп атам. Чоң атка көбүрөөк басымдуу болуп. Мына до свидания деген ат ушул экен. Өзүң чапкан. Жумбага улактар амлар. Мен анан баягы бизде улактарда палвандарды көрүп, бизде азыр ат башкарыш боюнча жакшы мастер балдар пайда болду да, жана атты айландырган. Өтө катуу айланган аттар пайда болду. Анан ошонун баары ноокаттан барган чоң аттар бизге көп барат да баягы. Аты көптөр элде көп палвандарга чаптырган. Бизде асылы дымдалып калган улактардычы. Ошо айлануу жагы кандай болду силерде негизи? Айлануу жагы жакшы болду азыр. Чоң аттар көп дагы бизде дымдалбайт. Дымдалганды бузуу керек, чоңдор. Себеби бизде мемин деген жараган ат алып барса дагы жана айланганда көп ат чекирет экен, турбайт экен. Бул айланганда дагы аттардын өзүнүн бир өнөрү болот экен. Айланганда да өзү бир сындалат аттар. Ошто өзү мына эме жакты, эмне дейт эле? Жалбат. Жалаң эле ушу дымдалып эле аттар туруп калат экен да, баягы аттын кандай экенин билбей калат экенсиң. Ат азда келгенде ошол аттарда жарабай калдык да. Бизде ноокатта основной ошо эки жактан сырттан келген, Европадан келген ушундай привозный аттар көп. Көбүнчө ошо чоң атка басымдуулук жасашат. Бизде азыр айланып калды улактар. Эми бурдан бул жагына эме пара болуп иштеп калса эле Өзбекстандай болчу, болгондар дагы. Алдар калыпчу. 2-2 болгонго иш чоң экен да. 2-2 болуп иштегенде көтөргөн торпоң эми 70% эле эң туура. ошол палвандык болуп калат. Безопасныйраак. Сен чапкан аттардан ушул сарайдан же башка жерге чабып кымбат ат сатылбы сага? Биз чапкан аттардан азыр Алабугада бар. Ошо 100 миңге берилбейт. 100 миң $100,000. Өзүнүн колдо дагы аттар бар. Жакшы пулдарга берилип аткандар. ушул сарайдын ичиндеги аттар. Өзүнүн спонсоршулук өтөдө. Жакшы аттарды алып берип. Кечеги акыркы улакта ноокатта өзүң көрдүң чоң улак болду. 2 жолу. Ошол
чоң улактарда сорун салдыңбы, салбадыңбы? Чоң улактарда биз медреседе болдук. Медреседе Ошол болдуңуз. жакта болдук. Быйылкы сезондо жыйынтык кандай болду? Чоң сорундар, жыйынтык. Токул бар, тайлар болду, алтын курлар. Ушундай нерселер болду. Быйылкы сезон мындай жакшы жок. Быйылкы сезондо Дайыр ошол улак чабып ар бир улактын бир өзгөчөлүгү бар да. Баягы улактан алдын полондардан бир ниет кылып, эртең бир ушул сорунга таштабасам экен деп. Ниет кылып, эртеси ошол улакка барып таштап алган сорун болдубу? Болду, көп эле болду. Өлө болду. Ошол акыркы улактарда ошол медресеге кете электе болду. Жакшы бир алтын кур коюлат бүгүн деген акырына. Үйдөн чыгып атканда эле ошо Алла Таала оозго салган экен. Ошо бүгүн акырын салам деген өзүм бир тууган акем айттым да. Ушундай болуп окшойт бүгүн бир жакшы түштөр кирди десем, эми барып көрөлү деди. Барганда ошол айткандай эле ошо акыры оң келип Алтын салган. салды. Бул жерде дагы аттын иши өтө чоң экен. Иши чоң, Ат жакшы болсо жетесин, анан иш болот да. Анан улакта ооматка ham карайбы дейм да. Себеби не деген күчтүү палуандар бар. Өзүң көрүп атасың улакта. Ушундай билеги күчтүү баягы кээ бир палуандардын колу өтө оор болот экен. Ушунча торпокту салса деле бар. Алдырып койгон палуандар бар. Кээ бирлер ушу салганда эле салып чыгып кетет. Ошол ооматка карайбы, ошону кандай ойлойсуң эми? Ооматтагы 100% ага да ишенебиз да. Атта деле ошо палуанга окшош атта деле болот. Аттын деле кээ биринин жалы оор болот. Канча аракет кылсаң деле чыкпайсың. Кээ биринин ушундай жалы жеңил болот. Ушу барсаң эле ушул оң келип кала берет да. Ал нерсеге дагы ошо улактан алдын өзүң ниетиңи түз кылып, мүмкүн болсо ушул жанындагыларга жардам берем деген бир жакшы ойдо барып, зекеттерди берип, чоң палуандардын дубасын алып, бул ооматтын аркасында да көп нерселер жатат экенчи. Жакшы алымдардын дубасын алып, жакшы ниет менен, даарат менен барсаң, жакшы сорундар болот. Мына Дайыр палуандын аттарыны, аргамактарыны бирден алып чыгып тааныштырабыз. Бул кайсыл ат Дайыр? Бул ошол Черный бриллиант деген ат ушул. Жана өзүм чабып жүрүп сатып алдым деген атың ушул экен да. Бою канча чыгат мунун? Жаман эле эгиз окшойт го. Бою 1.75 шар. Бою 1.75, Ичине бастырып, айландырып койгон ат да. Дайыр палуандын өзүнүн ушу жаштыгынан тарбиялап өстүргөн аргамактары экен ушуларчы. Дайыр ушул Черный бриллиант менен. Буга чейин мен да бир Черный бриллиант деп жакшы ат тартып жүргөн элем, сатылып кетиптир алчы. Кандай ийгиликтерге жеттиң эми бул ат менен? Буну менен алтын кур, бизге чейин ошо машинага таштаган сорундары көп бунун. Сорундары көп. Улактары келелери ютубта бар. Ютубта бар. Бул мындай породасы бөлөкчөбү дейм да, Дайыр мындай баягы беш-бештеги күлүктөргө да окшошуп кетет экен, мына башы кичирекчи. Токулунун да өзү ушул жака келгенде Ростовдон келген деп калышат. Жана ниет кылдым деп таштаган алтын куруң ушул ат менен таштаптыр да. Жана палуандар ham айтып калат, жана өзүң дагы айтып калдың, кээ бирки аттын баягы жалы жеңил болот. Торпок өзү эле келип калат деген. Бул аттын ушундай жалы негедир ушундай жеңил экен да. Жеңил экен. Негедир аттар эми бүт эле ушу результат кылган аттар, жалдары жеңил, жакшы кызматтар. Айтканын кылат, мынакей туугандар ушул Дайыр палуандын азыркы учурдагы эң эле чоң күчтүү аттары ушундай экен. Мына азыр ачыны токуйбуз туугандар. Бул ачы деген аргамакты мен буга чейин улактарында көрүп жүргөн өтө жакшы ат экен да. Дайыр бул ачынын бир историясын айтып берсең, каяктан келген, бул кандай аргамак? Ачыны ошол кышты мезгилинде жалалабадтан ошо Кашкатеректен таап алганбызчы. Алып жаш мезгилинде алып келип, ошондо эле көзүнөн көрүнгөн дегендейчи. Жакшылык белгилеричи. Оюздагыдай чыгып берди, Аллага шүгүр. Жаңы бир кызыктуу окуя айтып калдың, ушу бир бала чалып кетип аткан жерден эле сатылабы деп алдым деген дедің да? Сатылап ака деп айтсак, сатылат деп ол дагы айтып калды. Как раз ээси ушундай бул аттын ээси үйлөнмөкчү экен. Анан ал бала Россияда экен, чалып жүрүп сурап бербейсизби деп жолдо кетип атып, анан сурап сатылат деп ошол жерден баалашып, жолдон алганбыз буну. Жолдон да. Токуй бер.
Бул жана эгер дагы жана өзгөндүн эгерден окшойт жанагы, Ошо жалап атпаса керек. жалып атпы? Азыр бир жакшы эгер мода болуп атат экен го азыр. Өзгөндүн эгери. Нормально, шат коюп алып. Бул ат бир саяпкерге токтот окшойт. Муну ачы деп ат коюпсуң, эме, дайыр. Жанагы жалап атта урука көп басым жасашат экен негизи. Bunun atası Açı деген ат болған екен. Mesela pil var екен. Kısası o at жүгіргенде жаңа ат жүгіріп келе албай ішкен. Дүбірет башкача звук чыгып чыгат. Күчкенде. Ошо Ачынын баласы, Ачы деген аттын баласы деп ол Ачыны 360 миңге багып алып барып Кәрим ажы бар го. Алып Тажикстанга 33 миң долларга саткан екен. Ушунун атасын, а? Негизи ушул урука кандай басым жасайсың сен? Же анчалык эле Урука мен өзү күчтүү басым жасайбыз. Палван деле ошол ата жагынан же тага тарабынан убакчы болсонан палван болот да. Жөндөн палван чыгып калыш деле кыйын экен. Бул ат жаныбарда ошо линиясына карайт экен, 100%. 100%. Кан жүгүртөт экен да. Сен дагы эле урука карайт экенсиң да, бардык эле аттарды Маани беребиз. Маани берет экенсиң. Буга чейин эми жакшы түшүнүп болгон эмес, базардан алып эле чалып жүргөнбүз да. Базардан алып эле. Бир убакка жараса экинчисине жарабай коет, өзүбүзгө күнөөнү коебуз, жакшы болбой калды, же табын табылбай калдык деп. Көрсө бул кандан болот экен. Анан мен өз негизи жана айткандай, мына силер жака Кыргыз ата жака көп келген эмесмин. Быйылкы сезонго жакшы аттарың бар экен, негизи бир эл аралап бир жакшы аттарыңды сынап бир быйылкы сезонго өтүп бир айланып чабышың керек экен негизи сенчи. Биз жактарга өтсөң, Кудай кааласа. Мына туугандар бүгүнкү Дайыр палвандын экинчи аргымагы мынакей. Бул жана өзүң айткан бул белгилүү Ачы экен, а? Ачы деген жанагы Жалал аттагы эң эле белгилүү аттардын бири. Ошол аттын уругудан экен да. Бул ат чоң атасы Ачы деген ат болгон. Өзү Тажикстанга жакшы чоң пулга сатылган. Ошол линиядан. Ооба. Бери каратып коет да. Өзүң бул кетине. Бул ат менен кандай ийгиликтерге жеттиң, Дайка? Бул аттын мына чоң аттардын таштаган сорундарын бардыгында ушундай ойласы бар экен. Бардыгында ушул мээнети. Ушул жерден алып келген ушул. Өзү жерге жакын нерсе экен жаман. Мен бул атыңды бир жана жийде да көрдүм эле өзү. Билсең керек. Сенен бир интервью кылганда жана жалал-аттыктар ham келген экен. Ошо жалал-аттыктар менен тыгыз байланышта окшойсуң жанагы. Күчтүү ат кармагандар менен, а? Атка кызыксаң баардык жерге барып жакшы аттарды изилдеп көрөт экенсиң. Аттын аркасынан көп адамдар менен аке-уке болуп тааныштым. Бул туугандар чындыгында жакшы ат экен. Бул атты мен ошол бир улакта көрүп эле байкап туруп, Дайкого мен чыгып сага сразу эле атың жакшы экен деп неме кылганым да. Өзү ушунун артынан тааныштык окшойт экөөбүз. Ушунун аркасынан таанышкан. Мен ошол убакта аталам деп жана жалал-аттыктардын атын көргөнү барган элем өзүчү. Ошол жерде бир чаптырып көр деп. Чанан ошол сенин атың жагып калып бир сенден сураган элем өзүчү. Мынакей Ачы деген ат экен. Бул жаш канча болуп калды Дайыр? Жашы 2 асы болду быйыл. 2 асы. Жашыга 5 жаш болуп калды, 6 жаш болуп. 5 жаш болуп калды. Сен муну ондо алып келгениңе канча жыл болуп калды? 2-жыл. 2 жылбы? Бир 3 жашында эле алып келген экенсиң да? 4-кө чыгып аткан да. Бул мен ошо өтө жерге иштеген жакшы экен да бул ат мененчи. Сейтан ушу көтөргөн адамдыкы да. Көтөргөн адамдык, а? Мына бул аттарды эми быйылкы сезондо дагы Алла кааласа, насип кылса тартап киргизишке аракет кылабыз. Бул аттын сооруну өтө көп туугандар эми. Ачы деген аргымак. Өзгөчөлүгү кандай бул аттын Дайыр? Эми бир улактары бир аттын. Ооба. Бул өзгөчөлүгү өтө акылдуу ат. Ошол минип атканда бир аз иш берет. Өзүнө жараша пейли бар да, характери бар. Али жакшы атта бир характери болот дегенде. Ошондой. Өзүңүз деле көрдүңүз окшойт. Азыр көрдүм ошол токусак кичине туруп калганыга, баягындай болгонуга. Мына эми кийинки аттарды алып чыгайлы, а? Ачы деген аргымагы Дайыр палвандан. Чоң ачык айтамда билесиң, ушу топко киргенде өзүңү 180 сезесиң депчи. Кээ бир аттар өзү мингениңди ашылат экен да, мына жөн турса кичинекей көрүнөт экен дагы. Анан Дайыр мына улактарда да азыр эми билеги күчтүү балдар өтө көп да. Жерден
жерден көтөрүп ушу салып алам деген палуан ошончо да. Мыкты балдар бар. Азыр эми аттын мынау көзүн көрүп атасың. Оштон нар жака келгенде ошол аттын күчүгө салып эле мен себеп тартып жүрүп мына биздеги улактарды да көрүп атам да. Аттын күчүгө салып эле жана жерге түшүрүп берип, жип салып эле улактарды арамын чыгарып атат да. Эгерде ошол палуандар ошол ишти кылбаса, не деген палуандар көрүнбөй калып кетти ау дейм да. Эң туура. Ошентип жанагы напсинин айынан дейбизби, суктук кылып мен деген баягы чыган палуандардын күчү байкалбай калып атат да. Жерге адам түшүрүп берип, же болбосо жип ороп жанагындай кылып. Бул нерсе ата бабабыздан жанагы батырлардын оюну, бирок дагы эл да тамаша кылып бир күбөнү курсан болуш керек да. Ошондой болуш үчүн буну таза чабыш керек. Себеби илгери мына чоң улактарды эми мына палуан таштап келиптир деп угуп калат элек да. Бул жака жетпей, бул жака. Азыр жана местный палуан таштасын деген чыгып кетти эми баягы кайсыл жерде. Машалла. Бул аргымак жөнүндө айтчы, бул кайсыл ат? До свидания деген ат. Bunun дагы ошол ютукта улактары, маралары бүт көп. Буну ошол 3 жашынан өзүм чабып, кийин баа сатып алдым деген ушул. Жанагы кымбат акчага келген ат ушул экен, Өзүм чабып жүрүп. Анан мен көпчүлүк аттарың байкасам азыр ушул күлүккө окшош дагы формалары ошого дагы окшош берет экен да. Топко дагы кириш керек, анан ашкандан чуркаш дагы керек да. Буну баткен лейлек алып барып ушу бир такымга айдасаң өтө Азыр ошол жүгүрүктөй көрүнүп атат да көзүмө. бир такымга да үйрөтүп койдум, анан алдыга да сон иштеп жапты да азыба караса. Ушул ат, Чоңаттай алдыга катуу иштейт. Айландырганда дагы ортого ат киргизбей кыйнабайт. Кыйнабайт, Анан ашканда дагы жетелеп койганда мындай дебесиң, ашат уже нарага жеттим деп кыялдана бересиң. Кыялдана бересиң, Өтө чебер ат. Бул жашы канчага чыгып калды? Жашы буну 6 жаш болду. 6 жаш болду. Буну да өзүң тарбиялап өстүрүп, Жаштыгынан Дамил деген акабыздыкы эле дайыр ушуну сен чап деп. Чапмаңыз жабып болгон экен акам. Бир кол чап ушул даражага жетип келди. Анан дайыр ушул жерден бир сүрөбү. Мына аттарыңдын күлүктөрү көп экен. 5-5 чаптыңбы? Мына командалык оюнга да кошуласыңбы? Жаштыкта мурун чапчу элек. Чапчу. Анан кийин бизде дагы 5-5 нокатта бир аз азыраак болгондугуна байланыштуу аламанга өтүп азыр аламан чабып атабыз. Аламан эле. Себеби мен бул 5-5те ушу кыргыз аталык 7-8 баланы Баткен абуласына барып чаптыртканмын. 3 жаш балдар болот. Нурсултан, Тарел деген балдарды тааныйм. Ошолор бизде биринчи орунду алып келген. Мына атты дагы бир 5-5ке сала турган ат бекен деп ошого карата суроо бергем. Мына формасы жаман жүгүрүктөй көрүндү да. Ат туруп салат. Бою 1.65 бар окшойт. Жандан Ошого барып калат. ошого барып калат экен, Өзү баягы энергия алуу, бир чарчоону билбеген ушундай бир. Ушундай ат Башкача экен. тул бар бул. Негизи баягы бир жакшы аттар келишем бир улам да. Ооба. Себеби жакшы ат кармасам экен дегендер өтө көп да азыр бир. Биздин ушу жакшы аттарды алып берген өкүл атам. Алабукадан Камилет бай деп ошо киши себеп болуп, ушундай тулпарлардын келишине ошол киши себепкер. Ушул ат жакты десем болду деп алып берет. Жакшы аттар бар экен. Машалла. Бул жанагы хадиске дагы дал келет окшойт го дайыр, Мынау синем кумшугунда калкасы пешенесинде анан 3 бутунда бар экен, Себеби ушундай атты кармасам деген негизи инсандар ham көп окшойт го дейм да. Жөн эле минип караганга мынакей туугандар. Ошол пайгамбарыбыз айткан мындай ат экен да. Атта береке бар дейт өзү. Улактарын бир кошуп коюшса, жыйында жүргөндөрүнү бул Instagram баракчаңа да ушун киргизип аткан экенсиң, кошуп коебуз ушул аттардын. Ат быйыл башка экен. Бул негизи бул атты таптап өстүргөн ошол мына акабыз экен. Ошо нече жаштан алдыңыз да бул тайды? 5 айлык. 5 айлыгынан сиз таптап ушул ноокатта чоңойгон, 6 жыл бактыңыз. Мээнет дагы өтө чоң кеткен экен да. Ушул дайыр балуанга берип эле чаптыртып. Жакшы багып, аттын табын зор алып. Şu kişinin arkasından çabuk rezultatlar kıldı da bular. At жақсы болса анан полон результат бар. Негизи ат жетпесе каякта. Жанагы атты караган саяпкерде да чоң дегенде ошол чүчүгү толгон ат жүгүрөт экен да. 3-4 жыл чүчүгү себеби азыр жыйындарды көрүп атасың, өтө чоң жыйын болуп кетти. Жөн атта жыгыласың дегенде.
Мен жашында атқа жем берсем тайға. Hı. Үш өтілі, тайға жем бербейді депші. Hı. Кішінесінен бұлынан жем жеп жақсы жоңайды, шүн емес. Чакчалгандык ошодон буян дейм да. Бұлынан, анан кейін бұл бір жыл күріш жерді, баткерді күрішін. Бak ақшақ бар, О. жон жегенде бір жылшы. Hı. Үш өтілі көп бербей атқа депші, тайғач. Ол нақтан екен, соңға үшінен болшы. О. Чучугуда толуп калыптыр да аттын. Мен бір жағын жүргөй салдан алып тұрған нәрсі. О. Бул жерде негизи ушул саяпкердин мээнети өтө чоң экен. Ушул Эркин акебиз карап өстүргөн тайлар экен. Азыр дагы бир чыгара берди. Дагы бир аргымагы чыгып келди да Дайырдын. Бул өзү өстүрүп жаткан аргымактардан экен. Дайыр бул жашы канчада? Бул 3 жаш. 3 жаш. 3 жаш. Ondan başka sistem değil mi sizde? Boyu деле bir 1.75 бар окшойт, а? Yok, bunu bu rövende 1.82. А, 1.82 бе? Өтө чоң нерсе экен туугандарым. Анан Дайыр ушул жерден сага бир суроо да. Эми ушунча аттарды кармайт экенсиң. Эми бир жакшы акчаларга келсе, мындай, значит, сатат экенсиң да, же жакшы акчаларга келсе, а? Жакшы акчага келсе сатабыз. Дагы жаш өспүрүмдөрдү иншалла тарбиялап чыгабыз. Анан жана дагы бир сөз айтып калдың мага, Польшадан жакшы тааныштар бар, арзан баада. Польшаларды алып келип беребиз деген сөзүңдү эми айтып калдың, ошол жөнүндө айтсаң. 1 жаш кулундардан баштап суроо талабына жарашаттарды алып келип беребиз. Келдирип бересиңер. 6-7 жаш айырмасы жок. Айырмасы жок. Мактаттар. Мынакей туугандар 1.82 экен, 3 жаш экен. Мунун породасы кандай болуп калат, Дайыр? Породасы ошол азыр булар новый типтеп койгон жана сласка менен теплокровныйларды аралаштырып туруп ошондой сорттор чыгып атат экен. Мындай айтканда жүгүрөт дагы. Тобу да жакшы. Ишти дагы кылат, а? Сласкалар бир аз оорураак болуп калат койчу. О. Жакшы болуп бирок чыкпай турган дегенде бир аз. Мен жанагы көпчүлүгүнүн сарайына барам, эми чоң аттары жалаң көлөйгөн, жүгүрбөгөн эле көрүнөт. Сенин сарайыңдагы аттар жалаң жүгүрө тургандай формалары бөлөкчө экен да. Мына ушул туугандар 1.82. Бунун кличкасы барбы? Кличкасын шоклатабыз, янтар деп койду буну. А, янтарбы? Ооба. Мынакей туугандар, янтар деген 1.82. Бул минге. Эми үйрөтөбүз. Эми үйрөтөсүңөрбү? Быйылкы сезонго секин өзүң таптап өстүрөт экенсиң да буларды дагы, а? Ташалган аттарыбыздын артынан өсүп келаткан жаш өспүрүм. Жаш өспүрүм. Эмки жылга чыгып калат экен да, Кудай кааласа, а? Тамаша кылып коет экенбиз, ушул эсен аман эле болсок мынакей. Янтар деген ушул Дайыр палбандын өспүрүмү. Ана мына 1.82 Европалар болот экен да, Дайыр. Бизде дагы тайлар ушундай өсөбү негизи, мен ошого. Биздин өзүбүздүн местныйларбы? Ооба. Жо, анчалык аны бериш кыйын. Кыйын ба? Генетикасы нарапырага энесинин бүт жанасы каралат да. Ооба. Булардын өзү энеси 1.80, аталары 1.85, ошондой нерселер да. Жана айтканым көпчүлүгү бизде Польшаны алып жайлоого айдаса тайлары өспөй калып аткан учурлар болуп атты да. Же бизде тоодо өспөй калып. Кысымдуулугу да жанагындай биздечи. Тоого булар болбойт. Болбойт, а? Болбойт. Өзүнө карабайырлар бирет тоодо. Булар негизи канча жашынан чуркайт экен? Көпчүлүгү 6-7 жашынан тарбияга берет экен. Кээ биркилер 3-4 жашынан эле жүгүрүп атат. Бизде ушу колго кергенде ушу карабайырда эле тарбия кылабыз буларды. Мисалы карабайырды быштысынан эле чабып результат коюп баштасак го. О. Буларды ушу 2 асыйга алып барабыз, сабыр кылып. Сабыр кылып, а? 2 асыйдан нарагына чабабыз. Азыр кийинки аты чыгат туганда. А бул да сласка. Бул да сласка. Европа экен, а? Ооба. Бунун бою канча чыгат? Бунун бою да 1.75 чыгат. 1.75, а? 1.75 чыгат. Бул жаңы келип үйрөтүп тарбия алып атат азыр. Улакка пока чабыл элек. Чабыл элек. Мына туугандар, мына кабагына карагыла туугандар. Эми өз негизи мына ноокатта аттын чоңго көп басым жасайт экен. Мына өзбек туугандар дагы эми ноокатка келсең эми эмне деген жакшы аттарды көрүп каласың да. Ооба. Чоңдук миништагы бир аз проблемалар болот. Мына ат сарайга дагы баа бердим туугандар, өтө бийик кылган экен. Баягы илгеркилер айтмакчы, любой нерсенин чоңу жакшы дейт го. Аялдын да чоңун ал дегенде. Мына үйдөсү бийик, мына атайын ушу бийик аттарга жакшы экен. Мен чыкканга деп теңге болгонбуз эле.
Мына туугандар. Дайыр балбанын кийинки аргымагы. Бул аттын кличкасы кандай Дайыр? Алмаз. Алмаз деген, а? Мунун келгенине канча болду? Bunun gelgeni bir ay oldu. Bir ay жакында эле келиптир да. Өзүбүз мингени үйрөтүп. Негизи туугандарымда аттын жакшысыны ана кымбат баалуу аттар экен негизи. Да. Быйылкы сезондо ушул аттын үстүнөн да көрүп калат экенбиз да анда сен, а? Алмаз деген ат экен, 1.75. Булдан мен деңиз бар. Күлүктү. Мынакей туугандар. Дайыр балбанын ошол Алмаз деген аргамагы туугандар. Эми бул чоң аттарга көбүрөөк басым жасайт экенсиң да быйыл Дайыр, а? Булактарда ортодо тегерентип, э? Бул ортодо атты тегеренткенден бир өзүнчө палванга өнөрү дейм да Дайыр. Ооба, аны дагы эптеген кылат. Бир атты өздөштүрүү тарбия жагынан, а? Себеби эмне деген палвандар ортодо жакшы аттарды башкарып койгондор бар экен жанагындайчы. Эңке айткан адамга дагы бир сон удобство түзүп, Ооба. торпоктун үстүнө жеткизип турган, шансты коюп берип турган ал деш керек да. Ооба. Анан Кээбирлер ошо ортого жеткизбей эле албайсың деп кыйкырып берет аркада анын жанасын кетирип. Андай кылбаш керек. Торпоктун үстүнө алып барып, айландырып ортого ат киргизбей. Анан ал десең анан жарашат да. Анан Дайыр быйыл мына ноокатта көрүп атат экенсиң, ушул жерден бир акыркы суроолорду берейин сага. Ноокатта жаштардан эң бир көзгө басымдуу кайсы палвандар жарап атат эми мына силер регионуңарда? Бизден азыр эми жаш палвандардан ошо Садык палван мыктылык кылат. Жаштардан азыр өсүп келаткан чыгаан балдар өтө көп. Көп. Эми азыр бирөөнү айтсаң башкалар капа болуп калбасын деп Садык кылган балдар жакшы. Садыкты эми көп улактарда көрүп атат чындыгында. Жакшы жарап атат. Мына аттарчы мына ноокатта азыр эмне деген аттар бар экен негизи? Бир топ 5 атты айтчы, кайсыл аттар жарап атат? Эми азыр Сен көрүп. аттар өтө көп. 5 аттын эле атын атап койсок, калган баккан адамдар дагы капа болушу мүмкүн экен. Болсун мүмкүн, а? Жакшы аттар өтө көп. Көп. Жыйын чечет. Жыйын чечет. Жыйынга барып мээнетине жараша баа беребиз да. Кимдин аты мыктылык кылат. Анда ушул мээнет жатат экен да бул нерседе. Ооба. Ким талыкпастан мээнет кылып, режимин кармап, жем суусун убагында берип, бастырып мээнет кылса ошонун аты жакшы чуркап кызмат кылып берет. Бардык нерсе ниетке жараша дейт, анан кароодо саяпкердин мээнети. Дайыр анда ошол ийгилик, ушул аттарың жакшы чуркап, ушул элдин аттарыдай болуп. Рахмат аке. Ошо сиздер аркылуу ошо ат спорту дагы өнүгүп, ушундай эле жакшы деңгээлге көтөрүлүп атат. Сиздерден дагы Алла разы болсун. Сиздердин дагы ушул урпагыңыздардан дин исламга кызмат кылган чоң алымдар чыксын. Жакшы элине, ата энесине, бир туугандарына пайдасы тийген жакшы чыгаан уул баатырлар чыксын экен. Ийгилик анда аттарың жакшы чуркап, атың мүдүрүлбөй Дайыр. Айка туугандар, Алмаз деген аты Дайыр палвандын. Мына Дайыр палвандын өспүрүмдөрү. Бул канча жашар Дайыр? Ушулар күзүндөсү 2ге чыгат. 2ге чыгат. Бул кайсыл уруктан жана азыр Жалалатта бар комиссар деген ушул түз баласы ушул. түз баласы? Мына видео наркотиксинен бит жанагы көрсөтөбүз. Анан бунун бир кызыктуу бир окуясы бар. Ээси ушул аксакалдардан угат экен, ушул туулганда ошо кулунду ушу жерге жаткыза койбой, путуна кармап туруп торолгонго чейин. Ошентип мээнет кылса тулпар чыгат депчи. Эми онун сөзүнө канчалык чындыгы бар билбейбиз. Бизге ошол кызыктай түйүлүп, анан ошо видеого да тартып койгон экенчи. Туулганда ушундай кармап торолгу чейин ушинтип жөлөп турушкан экенчи. Кана путуну байлап коёбу экен? Жок, свободный эле кылып ушу жөлөп жерге жаткызбай. Жерге жаткызбай, турушу менен эле, а? Туулуп энесинин аркасынан чыкканда ушу путуна тургузат. Бул ошол ырым-жырымга болгон нерсе экен да. Бул да видеосу бар. Видеосу бар, а? Туугандар, илгерки аксакалдар баягы Өз окудагы Кушкубаткан Каниев байдын чемпион деген атынын баласы ушул. Жаңа Өзбекстанга кеткен чемпион эмеспи? Жок. Азыр данный время чуркап берет. Чуркап атабы? Өкүл атамдын аты да. Өтө жакшы. Атасынын копиясы бул. Анан мен баягы Жалал абадта менде да тааныш достор бар.
Сени жана мен көрүп калдым YouTube'дан. Жалатып бирөө тартып турга, интервью алган экен, а. Ошол Дайко палуан силерден болобу деп эми бизди биякта бардык эле бирдей деп ойлойт окшойт деп сени ошондо сурап калды эле бир. Дайко чемпион деген атын баласы. Бул канча жашар? Бул 2 жаш болду. 2 жаш, а. Бул эми жана сен айткандай бир линия жана урукка кууган тайлардан экен, да. Атасы бүт тамыга Так. Эми бул тайды мен айтканым да бар. Кээде базарга алып чыксаң, жөнөкөй адамга эми мага окшогонго жөн эле көрүнсө керек эми. 100 миң сомдук тай депчи. А мындай линиясыдан туудуруп өстүргөн адамга, түшүнгөн адамга өтө баалуу нерселер экен да мындай айтканда. Ооба. Себеби бир жакшы нерсени чыгарыш үчүн жакшы кызын алып келип, анын кызын 4 жаш кылып, жакшы бир айгырдын баласын алып келип кошуп, экөөнө түшкөндө бойго жеткириш үчүн бир адамды бир орточо 25 жыл өмүр кетип калат экен да. Кыйын нерсе экен булчу. Өзү бир атты өстүрүш үчүн бир адам банд болот дегенде. Мынакей туугандар. Бул да өспүрүмдөр экен. Арпа туугандар. Азыр арпа пышык башталды да даяр, а? Арпалар пишип ордуп келдик экен. Ордуруп келдиңер. Ооба. Негизи бул аттарга кандай жемдерди бересиңер? Азыр багуу малында эми мен өзүбүздүкү дробилкадан чыгарып аралашма жем беребиз. Арпа бар составында, буудай, жүгөрү, анан кебек бар. Кебек. Ооба. Ошентип беребиз, анан суу тоткан маалда арпага суулуу бергенге аракет кылабыз. Жанагы кымбат баалуу витаминдерди берип багат экен адамдар андай андайларда бересиңер. Бизде ушул мега база деп ичелеги ушу 30-33 миңден турат. Ошолорду алып беребиз. Анын дагы атка берген таасири өтө сонун экен. Сонун бекен, а? Себеби биздикилер бир эле беде беришет, же болбосо кичине жанагындай чөп аралаштырып коюш мүмкүн. Ал атка керектүү болгон толук витаминдерди ала албай калат да. Рационду сонун кылып түзүш керек. Түзүш керек. Мен баягы Бишкекте көрүп калганмын, даяр. Жанагы мен ошондо көрдүм. Бизде жемди тартырбай эле ушул акырына салып эле үйрөнүп калганбыз да. Ал жакта тарттырган жемди да жибитип бергендер бар экен да. Ооба. Биздин ошол угушубузга караганда 5 килограмм дейт. Ушул тартылбаган жемди бергенге көрө дейт. 2,5 килограмм, 3 килограмм тарттырып берсең дейт. Ошол 5-6 килограммдын ролун ойнойт дейт да. Себеби сиңимдүүлүгү да оңой болот, жакшы болот экен. Саратан жеминде аттарыңар эң көп канча килограммгача бар? Жана адамдардан угуп алабыз. Мен канча берип баккан эмесмин. Жана 20 килограммгача берип кайтарабыз дегендер бар. Силерде бирдей режимде эле берилеби? Анчалык деңгээлде көп бербедик, ушу биздики ушу 15 килограммга чейин жеди. 15 килограммгача. 2 мал кылып акырын көтөрүп барабыз. Анан чабылып аткан малда ушу 5 килограмм эле жейт. 5 килограмм эле. А кээ биркилер целый сезон ошол 5 килограмм, 6 килограмм менен баккандар бар экен. А кээ биркилер ошол көбөйтүп азайткандар бар экен. Ар ким ушу өзүнө удобный жанагын өзү берет экен да. Значит, жемди тартырып берген эң жакшы атка сиңүү жагы да жакшы болот экен да. Жакшы болот экен. Өзүнө баштан өткөрөт. Мына туугандарым, жаңыдан ат баккандар ошол атым жакшы жүгүрсүн деген да жана 30-33 миң деген витаминдерди берген атка зыян жагы жок эле пайда жагы өтө көп экен да. Ооба, анда бир 300гө жакын элемент бар экен. Окудук. Атка керектүү болгон бүт өтө көп экен. Сиңимдүүлүк жагында жакшыртат экен. Ат мына өспүрүмдөргө берсе боюн өстүрөт экен. Боюн бетин ачат. Тону да жып-жылтырак болуп азыр көрдүңүз го, башкача болот. Аттар башкача турат да. Мына туугандар режим менен каралып ушу даярдын бүгүнкү ат сарайы. Бир сезондо мынча атка бир жакшы эле пресс деле жыят окшойсуңар да. Пресстер туугандар. Ушуну да негизи саздаган экенсиңер, а? Ооба. Баягы бир адамды көтөртүрүп, себеби көп чоң аттар азыр көлөмү чоң аттар кээ биркилер кыйнайт, а? Ооба. Мында байлап туруп эле токмеме кыла бересиңер да, такалай бересиңер, Бир адам кала берет мынча. Таканы өзүңөр такалайсыңар же такачы келеби? Такачыбыз да бар, өзүбүз да такалап коебуз. Өзүңөр деле. Ушул тай жаңы келиптир туугандар, ушул аке өзү алып келиптир. 1 жаш. 1 жаш экен туу, Абакандан келиптир аке. Мына таброз бар, ушу 24. Ушундай акелериң секин өстүрүп тарбиялаган аттарды убагыга жеткенде өзүң секин чабып чыгарып коет экенсиң да. Азыр жаман ошол аттар жетилип, аттар көбөйгөн убак экен да сага даяр. Результат жакшы берет кымалы, аттар жетилип. Мекен туугандар. Результатты жакшы берип.
Мына туугандар 1 жашта экен. Анан Дайко, мен буга мына Кыргыз атаган палвандарын эми быйыл Кудай кааласа, быйылкы сезондо ушу улактарга келип бир жакшы тартайын деп атам. Ооба аке. Мына Ырыс жанагы айткан ким эле жана Садык Садыктарды тааныйм. Себеби биз жактарга көп жакшы результаттар көрсөтүп. палвандар болду. Мына Мухан палван дегенди кечегиде бир көрдүм, Мухан палван. Ол дагы легендардуу Абилас палвандын баласы да. Нокот районундагы эң башы көрүнгөн зор палвандардын бири Мухан палван. Өткөндөн бери сүйлөшүп калдым, ушу олтурсаң зерикпей эле сүйлөшүп олтура бере турган палван экен. Ошол палван жөнүндө сенден кичине маалымат алайын дедим эле өзүчө. Биздин Айш ака болот ол. Ашкең болобу? Ооба. Ол Айштабыздын дагы азыр чабып аткан 3 баласы бар. Өтө жакшы результат берип чабып атат. Ушу жаштар чабып чыкса биз сүйүнөбүз ака. Нокатта улак болгон маалда кеңири келип, палвандарыбыз менен келип, үй кеңири ака. Кеңири жатып, коногубуз болуп ака. Кааласак ушу аттарыбызды чабыңыз бар, ошондой. Эми бул кыска жашоодо сыйлашып, бири-бирибизге ушул жакшы бир өзүбүз менен эсте калат экенбиз ака. Мухан палванды мен кечегиде ошо акыркы улакта көрдүм. Аю десем мен ошону аю экен деп. Көрсө бир өзгөндүк аю бар экен. Өзү Мухан аюусу да. Нокаттын аюусу экен негизи. Мухан палванга мен бир жакшы өзү интервью алайын дедим эле. Ошо баланын сүйлөгөндөрү жагып. Бир күн жанагындагы сага чакырабыз. Ошол Залда тренинг болуп аткан маалда бир интервью аласыз. ошол Мухан палванды бир тартайын деди. Себеби бир 4 мүчөсү келишкен палван экен да баягы. Ат болуп калганда ушу жыйындын ортосунда жүрүп эле өмүрүң өтсө керек деп дейшем да. 4 жарчы да. Бул тайлардын туягы өсүп кетсе кесип койсоң жана чатышпай жакшы жүрөт да. Ооба, мына артындагы мышцалар дагы чоюлбай. Чоюлбайт, Койгон жакшы негизи. Мына туягы өсүп кетти, мен кыркып коюшум керек.